Ол нерсени жазып берген. Тамызасың бир 3 күн 4 күндө. Анан кадимки эле тетраксклиновый мазь. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Кыш келди, тооктор кантип атат? Бул коробканы элебейсиздерби? Ишенсеңиздер ачы элек мен. Бир эле жолу сүрөтүнөн көргөм. Мурунку видеода эсиңиздерде болсо, өзүмдүн мраморный кокторума короз издеп аткам. Анан бирок короздун өзү жок экен. Бир тогу менен бар дейт бирөөлөр. Ошолорду алып эле машинадан алып, тосуп алып келдим. Ачы электин ишенсеңиздер. Ана, Алла, канакей. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, мынакей? Кана. Жерге түшкүлө чыгөрөлү. Чык бери. Чык. Кеп. Корозу 2 жашар. Жок, 2,5 жашар деди. Бир топко барып калгандай. Мейлем. Бир аз тукумун алып. Так. Ну. Кандай экен? Айтыңыздарчы. Тогу жакшы экен. Меники да ушундай эле болчу эми. Аябай сонун дебей. Эми буларга жай табыш керек. Эми булар баары бир кышта да тубайт кыйратып. Андыктан жазга чейин бекерлей ичип жатышат. Бирок зато жаз менен кайрадан жумуртка тууп беришет. Ушундай. Аяққа кірбе, болды. Көне түшсің бе? Тоқмақтан алдым мұны. Екеуіні беріп, 3.000 сомға алдым. Негізі маға қороз эле керек болчу, анан тоғы менен бар экен, мейлі. Тоғы ашықтық кылбайт. 3.000 сомға жакшы эле. Негізі бир эле корозду мага 4.000 сом деп бирөөлөр сунушташты эле. 4.000 сом бергим келген жок. Мен эми өзүм анчалык бааларга сатып көрбөгөндөн кийин мен үчүн ошондой баага кайра алыш чындыгында мындай. Не деп коет? Адаттан тышкары болду кыскасы. Ошондой. Мен силерге бир нерсе көргөзөйүнбү? Булар баякта тура турсун. Адаптация алганча. Жаңы жер салганым билесиздерби? Жаңы алган жерси корозум. Не өнөрү бар экен дебейсиздерби? Мунун баягы эшикте жүрсөм эле аркаман ээрчип жүргөн. Эмне ээрчип атат деп маны берген эмесин. Көрсө мени мына ондай тепкилегиси келип аттыр да көрсө, бул шимшиг экен ушундай. Мына колумду тептеле кадимкидей. Азыр көрүнөт бекен. Жөн эле кызарта теп өткөн. Ошондой, бул баябай короз экен. Өккөңдү жөт жөн эле. Мына. Жакшы. Мага бирок аябай жакты да. Мына. Все, болду. Булар коркуп атат. Коркпа. Ушундай, жерси гигант. Корозу ушундай экен. Мына караңыздар. Не кылдык? Монтип огожолоп эптеп клёнка тартып койдук. Бир аз да болсо кичине далдоо болсун деген эле ой менен. Бул кыйратып эле жылытып ийбейт. Бирок далдоо болуп бере алат. Бир аз. Үстү мындай шейпер болгонго. Тимеле плюсовой температура болуп кетип аткан жок. Бул клёнкалар качан иштейт? Негизи булар аябай жакшы пайда берет. Качанда мисалы бул жагы летний болсо, анан бул жакка кирип жатып, анан таза аба жуткусу келгенде кайра бияка чыгып күлөйт турган жери болсо, негизи тоокунан ошондой салыш керек да. Зимний жагы анан кайра сетка тартылат 4 тарабына. Ошол сетка жагына анан кайра клёнка тартып койсо кышында бир аз да болсо, бир аз эмес, бир топ эле аябай далдоолук, жоолук кылып бере алат. Ошондой. Анан бул жактагы меники зимний, анан летний деген тоокуна жок. Андыктан эптеп ушул жерде былтыр мындай клёнка да жок. Ушундай клёнкасы жок эле сетка менен чыгышкан. Быйыл бир аз да болсо
Şu toğuzalap koydum. Sular toңот. Anıqtan geçinde gayrat tөгүп salып атабыз. Ошондой. Ну, кандай экен? Жаңы келген жериңер. С новосельем. Жакшы кызматыңарды кылгыла. Силерди капа кылбай, жакшы кылып багып алабыз буюрса. Иншалла дейличи. Аман эсен болсок, өзүңөрдүн башыңар аман болсо. Буларга эми азыр жай таап, өзүнчө бөлүп, мраморлар менен кошуп салабыз. Бирок пароданын түрү көп болсо дагы тооканын ичин бөлө берип, чындыгында кыйналып кетет экенсиң. Бирок айла жок. Бөлбөсө да болбойт. Так. Пол комнатаны бошотуп бердим буларга. Кана. Принимай. Новых жен. Эй. Койчем, айланайындар. Короздар урушат дечиле. Өгөйлө такей жок. Өгөйлөшмөй. Чырылдашмай, ырылдашмай жок. Ынтымактуу. Жакшылап. Менин бир досум бар. Ынтымакта биримдикте дей берет ошондой. Ынтымакта биримдикте жашагыла. Бир күчөнү да алып келип коштум. Чаңдатат экенсиңер дай. Тооктордун урушканын көрдүңөр беле ушул? Эй, болду. Корозго болсо чочуркаган жок. Буга эмне? Ошондо мунуку 4 болуп калды. Мынакей. Аз жем соусун аяктайбыз. Өпкөн баары чаңга толтурдуңар. Бул светло-голубая брама. Корозум бир көзү көрбөй калган. Билесиздер. Чылпактап кетип, бир көзү таптакыр агып калгандан кийин анан дарылап баштадым элем, кеч болуп калган окшойт. Ошону менен бир көзү такыр эле жабылып калган. Анан бүгүн эртең менен байкадым. Келсем, бул ак тоокторумдун бирөөсүнүн оң көзү, анан бул тоокпуз же беркиндеги кыскасы. Ушундай чар тоогумдун бирөөсүнүн сол көзү, бирөөсүнүн оң көзү кыскасы чылпактап калыптыр. Бир аз чылпактап эмес, эми жашагып калыптыр. Анан кеч болуп кетелекте дарылап коюн деп атам. Баягы тоокторум эмес, өзүмдүн да көздөрүм ушинтип, оң көзүмдө бир нерсе өйкөгөндөн больницага барсам, бул нерсени жазып берген. Тамызасың бир 3 күн токтун деп. Прокси деген дары экен. Анан ушундан тамызып көрөйүн деп атам. Тамызып туруп, анан кадимки эле тетраксклиновый мазь мындан сүйкөп коюн деп атам. Эми кеч болуп кете электе. Эми баягы биздин подстилкабыз же чаң болгонго, же кыскасы эмненин себеби, же болбосо жемибиз кургак болуп жакын жегенден бир аз көздөрүнөн аллергия болуп атабы билбейм. Эмне болсо дагы кыскасы тазалап коелу деп. Так, мынакей. Мындай байкаганда бир көзү бир аз жакшы ачылбай, кene көк болуп турат. Эми азыр кандай кылабыз? Биринчи проксиден тамызабыз, анан тетраксил менен ишин сүйкөп коебуз. Тартып көргөзөйүн дедим менен бир аз ыңгайсызыраак болуп атат, ошондой. Бир сыйра тамызып бүттүм. Жакшы болуп кеткенге чейин кайра кайталап турганга эртең менен кечинде аракет кылып турабыз негизинен. Калган сөздү эми бул жактан сүйлөйүн деп атайын. Бул жакка кирдик. Урматтуу бир туугандар, айта турган сөздөр бар. Эскертүү дейин. Биз деле эле окшоп ооруп, жаңы эле төшөктөн турдук. Видеонун башындагы күн менен ушул күндүн аралыгы бир канча күн болуп кетти окшойт сиягы. Андыктан үнүм бир аз башкачараак болуп жаткан болсо, ыңгайсызыраак болуп жаткан болсо, кечирим сурайбыз. Азыр өзүм маска менен сүйлөп жаткандагы кербезим. Анан ушундай көп суроолор болот да. Кайсыл гана видеонун алдына кирбейин, сөзсүз түрдө жолугат. Мени WhatsApp группага кошуп койчу деген билдирүү калтырылган болот. Болду. Башка эч нерсе жок. Аты менен фамилиясы турат, болду. Же кандайдыр кличкасы турат. Ана кыргыз туусу деген сыяктуу. Же баланча. Мен УКМКнын башчысы эмесмин да, урматтуу бир туугандар. Ким каяктан кирип атат, кайсыл компьютерден кирип атат, кайсыл номерди көтөрүп жүрөт.
эркекпи, аялбы, Бишкектеби, Оштобу, Баткендеби, Москвадабы бардыгын билип кое турган бир бийлиги бар адам эмесмин, урматтуу бир туугандар. Жок дегенде телефон номери калтырыш керек. Экинчиден ошондой суроолор азайсын деп WhatsApp группа ачканбыз. Ошол видеонун алдын карасаңыздар, описание деп коет, баяндамасын карасаңыздар, ошол жерде ссылка турат. Ошол ссылканы бассаңыздар кирип кетесиздер. Ссылканы негизи кийинки күндөрү калтыргым келбей баштады. Себеби WhatsApp'та канча киши көбөйгөн сайын көпчүлүктүн көпчүлүктөй проблемасы бар дегенде. Ошончолук караш керек, ошончолук контроль керек. Ар бирин окуп чыгыш керек. Кимиси туура эмес нерсе жөнөтүп атат, кимиси туура нерсе жөнөтүп атат. Бардыгын байкап туруш керек дегендей кыскасы. Интернеттен карап алса боло турган маалыматтар толтура да, мисалы. Ошолорду жок ал жактан карап убакыт кетириштин ордуна менин башымды чагыш керек да. Кээде баягы зарыгып калгандар жазат чындыгында. Эми аларды туура түшүнөм. Анан бирок мондай нерселер өтө көбөйүп баратат, туугандар. Андыктан капа болбоңуздар. Кээде жооп бергим келбей чарчап кеткенде жооп бербей койсом, кээде таарынып тултуңдап калгандар бар. Анан ушундай экен. Көпчүлүк менен иштесең ушундай жагы да болот экен. Андыктан WhatsApp группада ким кошула турган болсо, ошол группага кайрылыңыздар. Ошол жакта тажрыйбалуу, көп жылдан бери тоок багып жүргөн адамдар толтура. Ошолорго кайрылып, ошолордон суроо алыңыздар. Жок болсо интернетке кириңиздер. Анан таптакыр болбой баратса дагы анан суроо берип көрүңүздөр. Бирок мен деле аябай тим эле дасыккан, тажрыйбасы мол, тим эле бардыгын билген адам эмесмин. Мен деле сиздерге окшогон жөнөкөй эле бир мына тооктордун ырайы болуп ушунча тоок багып жүргөн эле бир адаммын. Жөн эле мындай үйүндөгү баягы айдаганың бешечки ышкырыгың таш жарат болуп 5-6 тоок багып алып ошолордун видеого тартып, анан киргизип жүргөн эле бир адамдардын биримин десем болот. Мына кичине сүйлөшүм кыйын болуп атат. Андыктан бир аз болсо ушундай маалыматтар болду. Кийинки видеолордон амандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.